саламатсыздарбы, Кутмантан барыңыздарга. Ушул эл аралык айымдар 8 март майрамына карата мен ушундай гүлдү жасап көргөзүп берем. Негизи бул Кореядан тренд болуп келген, Кыргызстанга жаңы эле келди. Азыр тренд болуп, аябай жакшы алынып жатат да, заказдар болуп. Мунун тарыхын айта кетсем, тренд болуп аткандан аябай кызыгып аткам. Анан бир жолу бир эженикине барсам, 2 гүлү бар экен да. Ал 2 гүлдөн карасам бардык материалдары турат. Лента, сырттары бардыгы тең. Анан эжеден сурадым, гүлдөр ыргытасызбы десем, ооба деди. Анан материалдарын алайбы деп сурасам, ала кетиңизчи мусоркага деди да. Анан мен сурай албай калдым. Анан деп эле аны алып чыктым, эшикке алып чыккандан кийин материалдардын баарын алып алдым. Анан үйгө барып, эртеси да жумушка бармакмын. Анан эртеси дагы ошо жумушка кечирээк келчи деп чакырып калды да, как раз. Анан көпөлөктөрүн чыгарып алдым. Бардын калгандарын материалдарын алдым. Анан алып жумушка барып, анан келгенден кийин уже жасадым да. Ошону жасаганда бүттүм. 2 күндө жасадым да, ошо биринчи көпөлөгүмдү. Айымдар үчүн өзгөчө гүлдестени жасап бүтүп алдык. Муну кантип жасайт ошону айтып берсем, эң биринчи эле ушундай көпөлөктү чыгарып алабыз. Андан соң көпөлөктү кесип алабыз. Анан көпөлөктү атайын проволокага чаптайбыз, ар бирин чаптап чыгабыз. Андан соң ушундай прозрачный тыш болот. Ушуну ар бирине киргизип дагы чаптап чыгабыз. Анан бардыгын топтоп алабыз дагы. Барын топтоп алгандан кийин гирлянданы коебуз. Гирлянданы койгондо бул мындай күйөт. Каалаган убакта күйгүзүп алсаңыздар болот. Анан дагы сыртын ушинтип коздойбуз. Ичине мындай салсаңыздар болот. Ичине өзүнүкү бар, бирок мен ошо тор менен жасадым. Ошо козураак болот экен да. Анан дагы коздук үчүн бул стразы. Ушуларды ар бир көпөлөккө чаптап чыктым. Гүлдөрдү дагы мына, например, ар кандай кылып жасасак болот. Размерин, өңү түссүн, ар кайсындай кылып. Бул чоң букет. Азыр жасаганыбыз кичинекейирээк. Бул дагы ошондой эле күйөт. Заказга жараша ар кайсы нерселерди кошуп, башка цвет кылып, чоң, кичинекей, узун, кыска же еще дагы үйдө бар мен кичинекей кыздарга атайын деп мишка кошуп жасагам. Может бул эме дерсе, гүл эмес, зачем дерсе, гүл кошуп жасаса болот же ошо мишканы кошуп жасаса болот.